Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Каракол шаарында жакшы жаңылык. Өзгөчө эт, балык сүйүүчүлөр үчүн Каракол шаарында Ленин Токтогул көчөсүндө так шаардын борборунда мурунку Люкс кафеси менен мурунку Диар кафеси, ошо Диар кафесинин ордуна мясо рыба деген ушундай өзгөчө кафе ачылды. Бул жерде балык менен эт сүйүүчүлөр үчүн. Андан башка да тамактар бар экен. Азыр жаңы ачылганын ичинен көргөзүп чыгалы. Бул жайкы тарабы экен. Жайкы тарабы. Бисмилла деп кирели. Киргенде чакан барчыгы бар. Анан кафелерде көбүнчө азыр кабинка жок болуп атат. Мурда бар болчу, азыр кафелерде кабинка жок. Биякта өзгөчө кабинкалар да бар экен. Мына досторуңар менен келип, бир компания келип отура тургандай. Чакан кафе, жылуу, уютный деп коет. Орусча айтканда. Мына бул тарабында дагы кичинекей чакан кабинка. Анан негизги залы. Достор. Мына достор, мясо стейк хаус дейт, рыба фиш хаус дейт. Достор, мынакей мурунку Диар кафесинде ачылган мясо рыба деген кафеде эт сүйүүчүлөр, балык сүйүүчүлөр үчүн мына эртең келип жей турган тамагыңарды силерге көргөзүп берели. Бул жерде көбүнчө балык, бул жерде эң жакшысы балыкты өзлөрү өндүрөт экен. Өзлөрү корум берип, кичинекей малек кезинен баштап ушул деңгээлге чейин чоңойтуп алып туруп, биширип дагы берип сатып атат. Ошондуктан балык сүйүүчүлөр көрсөңүздөр болот. Мына шашлыктын түрү. Мына кабыргадан койдун шашлыгы. Анан стейк. Мынакей стейк сүйүүчүлөр болсо дагы мынакей койдун этинен стейк. Андан тышкары достор, биякта мен биринчи жолу угуп атам, что шаурма. Балыктын эти менен шаурма. Балыктын эти менен дагы шаурма бар экен. Өзгөчө шаурма жейм дей турган болсоңор, мынакей өзгөчө шаурма балыктын эти менен. Анан гамбургер, бургер. Мынакей сүрөттөгүдөй бургер. Бардыгы жакшы жасалып атты. Достор, кичинекей чакан досторуңар менен келип, обедке дагы кечинде жумуштан кийин өзгөчө тамак ичем, өзгөчө балык жейм дегендер болсо, балык сүйүүчүлөр болсо, ушул мясо рыба деген Каракол шаарынын так борборунда, Ленин көчөсү менен Токтогул көчөсүндө Люкс кафесинин жанындагы мурунку Диар кафеси. Ушул жерге келиңиздер. Азыр баштап көрөлү. Могу жеп көрөлүк. Балыктын эти менен жасалган шаурманы байкап көрөлү. Пай. Балыктын эти менен башкача болот экен. Муну байкап көрдүк. Эми бургер байкап көрөлү. Карагыла. Эми балыктын даамын көрөлү достор. Куурулган балык. Мынакей. Бисмилла. Силер үчүн даамдап көрүп, силерге реклама кылып, түшүндүрүш үчүн даамдарын билип айтып коебуз. Анан шашлыктын түрү мынакей каалагандай кабыргалардан. Уйдун эти менен да шашлык бар экен. Анан стейк. Бисмилла деп стейкти жеп көрөлү. Даамын бычак вилка менен жейт экен. Бисмилла. Кыргызча эле жейчи. Бисмилла. Достор, өзүңөр келип байкап алсаңар, азыр мен даамын силерге сөз менен жеткизип бере албайм. Биякта дагы майга кошкан мундир картошка экен.
Өңүнөн эле көрүнүп турат ушул даама. Укмуш экен. Ошондуктан достор, тамактын каалаган түрү, кааласаңар гамбургер, кааласаңар шаурма, балык, эт, шашлык, эмнени кааласаңар, мынакей салаттар дагы. Ошондуктан урматтуу достор, мясо рыба деген шаардын борборундагы кафеге келип, түштөнсөңүздөр да болот. Кечкисин досторуңар менен келип, эс алып кетсеңиздер дагы болот. Ошондуктан ушул кафеге чакырабыз.